Assalamu alaikum, hurmatly YouTube kanalının görücüleri. Bugün bizim Desin TV kanalımızda özgöçe bir kontent. Bugün şu Noken, Bazargorgon rayonundagı Munduzlar, şu Bazargorgon rayonunun Alato degen çayxanasında çoğuluşup respublikalık dengelde şu kır kurunu ıntımaka çakırgan iş-çara bolot eken Susamurda 21 mayda. Oşol iş-çaraga şu Noken Bazargorgon'dan öz öküllerini şayloo üçün şu Munduzdun aksakallары çoğuluşup jatышат. Bu bugünkü iş-çara kanday ötöt? Özüңүздөр күбө болосуздар. Akbata degen bir uyum var eken, koomduk. Oşol Akbata uyumuna şu jaktardan dagı ökülдөр şaylanıp Susamurda baştalıp Sıkköl'den bütöt eken. Şu çayxanaga bugün aksakallar çakırılıptır. Şarkı sırayın yakında. Yaktırmayla şarkı sırayın. Lütfen böyle. Cenaze böyle. Hadi hani yan var. Geçmez. Kapat kanı. Sudan içi bazı çaylar gelir. Alır mı? Ancak da yapın. Yok. İşi var. Su kullanın. Assalamu alaikum, özüңүздү tanıştırып анан бүгүнкү иш-чара боюнча ушул биздин көрүүчүлөргө түшүндүрө кетсеңиз. Жакшы болот. Мен атым Азамат, Ормонов Азамат. Ушул Базаргорgon районунун Мундуз коомунун координатору болом. Биздин китебибиз Мундуз тарых жана санжырасы китебибиз 1 жыл мурун чыккан. Ал биринчи жарык көрүшү. Кийинки чыккан китеп мына 15 күн болду. 15 күндөн бери ошо экинчи чыгарылышы чыкты. Ошо биринчи чыгарылышында коронавируска байланыштуу биз мындай жыйын өткөрө албадык эле. Быйыл вроде более-менее мындай жеңилирээк эле өтүп. Ошо себептен экинчи чыгарылышына ошо Мундуз тарых жана санжыра китебибиздин бет ачарын кылып койгонду чечтик. Ошо тубандарды чакырып, мына биздин меймандар Жалал Абадтан келип атышат, Нокен районунан келишти. Өзүбүздүн Базаргоргондук мундуздар. Бул азыр чогулуш өткөрөбүз, Кудай кааласа. Рахмат. Анан жана дагы бир маалымат кетти эле. Акбата коому ушул мундуздардан өкүлдөрдү Суусамырга чакырып атат. Ошол иш-чара жөнүндө да айта кетсеңиз. Аны биз бардыгыбыз эле маалым. Бул ааламдык Акбата деп Кыргыздын кырк урусу өкүлдөрү чогулуп, биринчи жолу ушу Суусамырда өтөт экен. Экинчи күнү уже Ысык-Көлгө өтүп, биздин улуу урматтуу агабыз Азык урусунан болот, Аскар Салымбеков деген Ысык-Көлгө чакырып аткан деп уктук аны. Ошо Кудай кааласа бүгүн да ал маселе козголот. Ошо мундуздардын жыйынында ошону чечкенге аракет кылабыз. Ким барат, катышуучулар кандай болот. Анан келгендер да биз Бишкектен күтүп атабыз. Ошолордон кабар уксак, кандай условия менен барабыз, кандай барышыбыз керек. Маселелер кандай маселелер көтөрүлөт, ошого жараша биякта кеңешип барганга аракет кылабыз. Азамат аке, ушул санжырадан көп кызыгып жүрөт экенсиз. Ушул мундуздар жөнүндө бир аз кыска айта кетсеңиз. Жакшы айттыңыз. Мундуздар тууралуу. Мундуз деген бул биздин улуу Кыргыздын 40 урусунун бири болот. Биз сол канатка
таандыкпыз. Сол канат, оң канат, ичкилик деп айтылбайбы. Ошо сол канаттабыз. Сол канатта 7 уруу бар. Ошо 7-нин бири биздин уруу. Анан кыска маалымат бул тууралуу бере албайбыз. Эмне себептен дегенде мундуздун тарыхы, санжырасы өтө көп. Ошон үчүн бул отдельный бир тема болсо керек. Аны дагы айтып. Рахмат Азамат аке. Мен ушул санжыра жөнүндө айтканда көп талкууларга катышып жүрөм. Негизи эле санжыраны билүү кыргызды бөлүп жарууга эмес, тескерисинче биригүүгө, маселен ушул эле мундуздар Чүйдө болушу мүмкүн, Нарында бар дейт, Карадарыяда, Сузакта көп жерде бар. Баягы жердешчиликке, трайбализм эмес, кайра кыргызды бириктирүүгө бир кызмат кыла тургандай санжыра бизге ушундай керектүү болсо керек. Туура айтасыңар, тууган, туура айтасың. Кыргызды эң эле башкысы бул санжыра, бул санак деп коет. Кыргыздын санагы. Ар бир урууда кылым карыткан биздин тарыхыбызда ушул санак жүрүп келген. Бул биздин ата бабаларыбыздан калган ушундай санжыра. Бул мисалы мен түшүнүгүм боюнча кыргыз эч качан бөлүнгөн эмес. Кыргыз бойдон калган, бирок илгерки кыргызды түптөгөн 40 уруу да. Ошо 40 уруу эгерде сакталса, ошол эле жерде мына биздин ар кайсы областарда сиз айткандай ар кайсы жерлерден кетип калган, ошол жерде отурукташып калган ошол туугандардын башын бириктирип, бирибизди таанып, биригип, анан бир жакшы бир ойлорду чыгарып, биздин уруубузду, биздин мамлекетибиздин жакшы мына бир жүрүштөрүнө, иштерине аралаштырып, жакшы башка уруулар менен жакшы мамиле кылышка, ынтымакка, биримдикке чакырган кезибиз. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушул санжыра бизди, санжыраны билүү кыргызды бириктирүүгө чакырган нерсе да. Бир эле уруу, маселен кыргыздын 4 тарабынын баарынан жолугуп калышы мүмкүн. Жайды салып, жашына кагылып, жайнатып койдук. Төрөбаевдер чакырып, Мына ушундай достор, Ноокен, Базар Коргон, Сузактардан чакырылган коноктор. Азыр бир-эки мүмкүнчүлүк болсо сүйлөшүүгө аракеттенебиз. Ассаламу алейкум. Ушул мундуз уруусу жөнүндө бир аз кыска айта кетсеңиз, белгилүү чыккан адамдар, жанагы Абдырашид Турганбаев деген аксакалыбыз бар эле, ушул мундуздан чыккан алгачкы ушул санжыра боюнча биринчиликти алган ушундай аксакалдар жөнүндө, белгилүү адамдар жөнүндө айта кетсеңиз. Абдышарып Тургунбаев деген биздин аксакалыбыз ушул санжыра боюнча кыргыз элинде биз баягы укканга жараша ошол киши кыргыз элинде санжыранын эң чокусуна чыккан урууларды аныктагандын эң ээси десек да болот да. Ал киши мына ошо Кыргызстан боюнча уруулардын башчылары жолугушуп, ушул 7-өгүз жергесинде ушул санжыра боюнча жыйынында ошол киши биринчиликти ээлеп, ошол жерде ал кишинин ушунчалык санжыраны жакшы билгендигин баалап туруп, токулуу ат менен байга берип, бир сыйра кийим, баягы биз айтканда кийим шепкен калпактарды кийдирип туруп сыйлаган да. Анан мына ошондон бери биз дагы уланып, мына азыр бүгүнкү күндө мундуздар мына китептин биринчи бетечары чыккан, экинчиси дагы чыгып атат. Эми дагы калып калган мундуздарды толуктап чыгарыш боюнча 3-чү китептин чыгышына аракет кылып атабыз да. Эми ушул биздин мундуз уруусу Кыргызстандын кайсыл жактарында, жана дүйнөдө Афганистан жакта бар дейт. Өзүңүз билген Туура, эми Кыргыздын мундуз уруусу бул көп жерде таркаган экен. Мына дүйнөнүн бардык жеринде бар экен десек болот да. Мына
Oşo Kanada'da barken de ugotam men dagı. Anan o Russiyanın köp yerinde çınıgı bizden Kırgızdın munduz urusu köp yaşagan yerlerde. Mana azırga çeyin oşol misal için Orustun yerlerinde Kırgızdın atları belgili bolup turat da. Kanday desem bolotun Eni Say dep koyat eken. Andan beri gelsek bayakı Altay, Kızılcar, Krasnoyarskiy dep koyat eken. Şunday belgili çoğ yerler büteli Kırgızdın bayağı yaşap kelgeni görünüp turat da munduzlarda. Rahmat. Urmatуу көрөрмандар, ошентип бүгүнкү биздин ушул мундуздардын Нокен жана Базаркулгон жактардан келип ушинтип чогулушуп азыр ошол Акбата деген ошол жака дагы өздөрүнүн өкүлдөрүн жөнөтүшөт экен. Ал жерде ар бир уруулар ошол 40 уруу боз үйлөр тигилип, ар бир урууга 10 сотуктан жер берип, өздөрү 2ден боз үй тигип, анан коноктор чет өлкөдөн келген конокторду тосуп алуулар болот дейт. Иши кылып ошол жака дагы ушул өкүлдөр шайлана турган болуп жатат. Ушуну менен урматтуу достор, ушул бүгүнкү мундуздардын чогулуп жаткандыгы жөнүндө берүүбүздү аяктайбыз. Эми азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин чогулуштары башталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин саламатта туралы.